Salam doktor. Siz öz bayanыңызda индуизм ишеними менен салыштырмалуу Аллахтын сүрөтү жана формасы жок деп айттыңыз. Ошондой экен, эмнеге анда ажылык ибадатында ажылар так индустар бутка сыйынгандай ыйык Каабага сыйынышат? Досубуз өтө жакшы суроо берди. Эгер ислам ишениминде Аллахтын формасы болбосо, сүрөтү болбосо, эмне үчүн анда ажылык ибадатында мусулмандар ыйык Каабага сыйынышат? Бул жерде түшүнбөстүк бар. Бир да мусулман Каабага сыйынбайт. Бул мусулман болбогондордо жарала турган түшүнбөстүк. Биз мусулмандар Каабага сыйынат имишпиз. Эч бир мусулман Каабага сыйынбайт. Биз бир гана Аллах субханава таалага ибадат кылабыз. Ал затты биз бул дүйнөдө көрө албайбыз. Биз үчүн Кааба кыбла ролун аткарат. Кыбла араб тилинде багыт маанисин берет. Кааба бул кыбла, себеби биз мусулмандар биримдик жактоочуларбыз. Дайым биримдикте болушубуз керек. Мисалы, сиз Аллах субханава таалага ибадат кылмакчысыз. Кайсы жакка карап намаз окуйсуз? Кээ бирлер түндүккө карап намаз окуйбуз деп айтса, кээ бирлер түштүккө карап деп айтышат. Дагы кээ бирлер чыгышка карап десе, башкалар батышка карап окуйбуз деп айтышат. Кайерге кароо керек? Биз мусулмандар биримдик жактоочуларбыз. Бүтүн дүйнө мусулмандарынын кыбласы болгон Каабага биримдикте жүздөнүүсү биримдикти камсыздоочу маанилүү фактор болуп саналат. Биз эч Каабага сыйынбайбыз. Дүйнө картасын алгачкы жолу мусулмандар түзгөн. Качан мусулмандар дүйнө картасын чийгенде, үстүнө түштүктү, ылдыйга түндүктү жайгаштырып, Каабаны болсо борбор кылып белгилешкен. Бирок кийин батыштыктар келип, дүйнө картасын тескери буруп, бутун асмандан кылышканда, түндүк үстүндө, түштүк ылдыйда болуп калды. Бирок алхамдулиллах, Кааба дагы деле борбордо калды. Мекке борбордо калды. Андыктан Мекке борбордо жайгашкан экен, дүйнөнүн каалаган бурчундагы каалаган мусулман киши, ал түндүктө болобу же түштүктө болобу, Каабага жүзүн буруп, ибадатын кыла алат. Дүйнөдөгү бардык мусулмандар бир жака жүзүн бурат. Кааба бул кыбла, багыт. Эч бир мусулман Каабага сыйынбайт. Качан биз ажылык ибадатын аткарат экенбиз, Кааба айланасын айланып таваф кылабыз. Кааба айланасын айланышыбыздын себеби болсо көпчүлүгүбүзгө маалым. Айлананын бир гана бир борбору болот. Ошондой экен биз Кааба айланасын айланышыбыз аркылуу бир гана жалгыз Аллах бар экенине күбөлүк беребиз. Экинчи Рашид халифа Умар радиаллаху анхунун атактуу сөздөрү бар. Бул Сахихул Муслим топтомунун ажылык китебинде келет. Азирети Умар радиаллаху анху айтат: "Мен Каабадагы кара ташты бир гана пайгамбарыбыз өпкөн үчүн өбөмүн. Болбосом бул кара таш мага пайда дагы, зыян дагы бере албайт." Экинчи Рашид халифа Умар радиаллаху анху ушул аркылуу эч бир мусулман киши кара ташка сыйынбоосу жөнүндө толук түшүнүк берип кеткен. Кара таш бизге пайда дагы, зыян дагы бере албайт. Эң жакшы мисал пайгамбарыбыз доорундагы сахабалардын мисалы. Акыры ал заттын сахабалары Каабанын үстүнө чыгып азан айтышкан. Азан бул намазга чакыруу. Адамдар Каабанын үстүнө чыгып азан айтышкан. Мен сизден сурасам, кайсы бутка сыйынуучу киши өзү сыйынып жаткан буттун үстүнө чыгат? Демек бул эч бир мусулман киши Каабага сыйынбоосунун ачык далили. Кааба бул кыбла. Биз бир гана көздөр байкай албай турган Аллах субханава таалага ибадат кылабыз. Сурооңузга жооп бердим деген үмүттөмүн.